Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн биз сиздер менен 8-класстын кыргыз адабияты сабагындагы 4-эректин эң алгачкы сабактарын сиздер менен бирге өтмөкчүбүз. Дал ушул 4-эректеги биздин эң алгачкы сабагыбыз, эң алгачкы темабыз бул атактуу акын Токтогул Сатылганов жана анын Кедей кан поэмасы тууралуу сөз болмокчу. Эң алгач сабакты баштаардан мурда мен сиздерге бүгүнкү сабактын максаты менен сиздерди тааныштыра кетейин. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты Кедей кан поэмасынын негизги мазмунун түшүнүшөт, өз оюн көркөм, так айтууга көнүгүшөт, сөз байлыгын өстүрүшөт, бири-биринин пикирин угууга, сылык мамиледе болууга жана адилеттүүлүккө тарбияланышат. Урматтуу окуучулар, биз буга чейинки сабактарыбызда ушул атактуу акын, гениалдуу акын, байыркы кыргыздардан келаткан төкмөлүк өнөрдүн залкар өкүлү деп аталган Токтогул Сатылгановдун өмүрү чыгармачылыгына кеңири токтолгонбуз. Анын ырларынын тематикасына кайрылганбыз, ырларын ар кандай тематикаларга бөлгөнбүз жана анын ырларына талдоо жүргүзгөнбүз, анализ жүргүзгөнбүз, ырларынан көркөм жаттап айтып бергенбиз жана башка ушул сыяктуу бир топ тапшырмаларды биз сиздер менен чогуу бирге аткарганбыз. Ал эми бүгүн биз ушул чыгармачылыгы өтө бай адам Токтогул Сатылгановдун айткан дастандарына дагы көз чаптырып, анын айткан дастандары жөнүндө дагы сөз кылмакчыбыз. Токтогул Сатылганов көптөгөн дастандарды айткан экен. Алардын ичинен Жанышбайыш, Курманбек, Шырдакбек, Нариккан, Сарын жибекөй, Олжобай менен Кишимжан, Ак мөр жана башка ушул сыяктуу көптөгөн дастандарды айткан. Бирок алардын ичинен бизге жеткени, кеңири тараганы, башкача айтканда элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгону бул Кедей кан поэмасы деп айтсак болот экен. Бул ушул Кедей кан поэмасынын эки варианты белгилүү экен. Биринчиси дал ушул биз азыр Токтогул Сатылгановдун варианты. Аны 1938-жылы чыккан экен. Ал калктын айтуусундагы бул Токтогулдун варианты болуп эсептелет экен. Ал 4000 ыр саптан ашат экен. Ал эми экинчи варианты балдар Кайыл Мифтапов жазып алган, Алымкул Үсөнбаевдин варианты экен. Ал 1423 ыр санынан турат экен. Ушул эки варианттын ичинен биз дал ушул Токтогулдун вариантын өтөт экенбиз. Ушу Токтогулдун варианты боюнча Кедей кан поэмасын окуйт экенбиз. Кедей кан поэмасы кайсы мезгилди чагылдырган деген суроо туулат. Кедей кан поэмасы бул кыргыздын эчен жолку оош кыйыштуу күндөрдү башынан өткөргөн узак тарыхынын опурталдуу бир учурун камтыган эң көрүнүктүү эпостордун бири десек жаңылышпайбыз. Бул поэманын негизги окуяларын, негизги мазмундук өзгөчөлүгүн бул кедей менен хандын, кембагал менен байлардын ортосундагы бири-бирине болгон карама-каршылык, таптык күрөш түзөт экен да. Бул Кедей канды атактуу Токтогул акын кезегинде аябай аспиеттеп, барктап, аябай дыкааттык менен аткарган чыгарма экендигин эл ичинде айтып келишет. Акындан ушул көпчүлүк эл, калайык калк дастанды айтып беришин суранганда, акын Кедей канды бир чай кайнам бою аткарып берген деген дагы пикирлер бар. Эми ушул дастан жөнүндө кыскача токтоло кетсек жана андагы башкы каармандарга токтоло кетсек. Дастандагы башкы каармандар бул Керез, дал ушул биз айтып аткан Кедей кан, Керез аты өчүп Кедей хан деген атка болот. Гүлсана кемпир жана Азимхан. Ошондой эле алардан тышкары Керездин 4 жолдошу Ак эшен жана Кожо молдолор катышат. Гүлсана кемпир бул ким? Ал бул чыгармада бай кемпир, атасы жокто асыраган, алсыздарга жардам берген, далай жетимди асырап баккан боорукер кемпир. Ал эми Азимхан бул ушул Хива шаарынын ханы экен, эл башкаруучусу. Ал эми Ак эшен болсо бул касиеттүү адам. Азимхандын кадырлаган, сыйлаган,
барктаган адамы десек болот. Ал эми Кедей хан бул Кураманын уулу жетим бала болгон экен. Мен эми азыр сиздерге ушул Кедей хан поэмасынын кыскача мазмунун, анын негизги окуяларын кыскача мазмунун сиздерге айта кетсем. Илгери кыргыз эли катуу ачарчылыкка учурап, туш тарапка тентип, жардылыктан итке минип азып тозгон кезде Түркмөн жерине каңгып барган Кураманын Керез деген баласы болгон экен. Ал төрөлө электе атасы үчкө чыкканда энеси өлүп, томолой жетим калат. Керез жетим көрбөгөн азап тозок калбайт. Элдер шылдыңдап күлүшөт. Акыры Керез аты өчүп, Кедей жетим атка конот. Аны Гүлсана деген кемпир асырап багып алат. Бирок анын жүргөн жери ызы-чуу болуп, өзүнө окшогон 4 жолдош таап алат. Алар дайыма уурулук кылып, мен баймын дегенден алардын уурдап жебегени калбайт. Ошондо аны кармаш үчүн хандын жигиттери анын изине сая түшүп, артынан кубалашат. Акыры Гүлсана кемпирдин акылы боюнча Керез Хива шаарына ак эшенге кол берүү үчүн жөнөйт. Нечен күн, нечен түн жол басып Хива шаарына да жетет. Анан жолго жатып алып, эшенди кайдан табамын, ага кантип кол берем деп буркурап ыйлай берет. Акыры ак эшенге жолугуп, ага нөөкөр болуп калат. Эшен ага сырын айтат. Айтчы, Кедей, сырыңды. Толтурайын кемиңди деп мактанып, Азимхан андан чымындан жанын да аябастыгын айтат. Керез жымдей түшөт да ак эшенге сырын айтат. Көрсө, Кедей хан жан алгыч периштеге жолукканын, ал 13 күндөн кийин анын чымындай жанын аларын, азыр 3 күн калганын, 3 күндүк өмүрүндө хандын тагын минип, эл башкарып көргүсү келгенин, акыркы өтүнүч экенин түшүндүрөт. Ак эшен өз сөзүнө өзү чалынат. Эми эмне кылат? Азимхан чымындай жанынан бөлөгүн аябайт деп айтып салбады беле? Ары ойлонуп, бери ойлонуп, акыры хан ордосуна Керезди эриштип келет да такты 3 күнгө сурап берет. 3 күндүн ичинде Кедей элди чогултуп, казынаны ачтырып, элге таратып берет. Элдин баарын колго алат. Жерлердин баарына жар чакыртып, кимдин заманы, Кедей хандын заманы, алтын тагын алдырып, Азимдин кетти амалы деп уу-дуу болуп элге жар чакыртат. 3 күн өтөт. Жан алгыч периште жанын албайт. Көпчүлүк эл: таксыр, Кедей ханыбыз, багындык сизге баарыбыз дейт. Азимхан тактан ажырап, элден куулат. Ак эшен да такты алып бере албай, элден качып жок болот. Азимхан тентип кетет. Кедей хан болсо, энеси Гүлсананы 4 жолдошун алдырып, калыс сурак жүргүзүп, хандык доорун сүргөн экен. Балдар, чыгарманын кыскача мазмуну мына ушундай. Амалдуу, айлакер Кедей хан өзүнүн амалдуулугу менен, айлакерлиги менен Азимхандын тагын ээлеп, элге калыс сурак жүргүзүп, элди башкарып, өзүнүн хандык доорун сүрүп, жыргап куунап жашап калган экен. Жыйынтыктап айтканда, балдар, Кедей хан элдин ошондогу жашоо шартын, абалын, карапайым элдин момундугун, динге берилгендигин көрсөтөт. Эл ичинен чыккан Кедей хан акылдуу, айлакер шылуундарды ушундайдан пайдаланып кеткендиги айтылат. Ушунун баары поэмада турмуштагыдай ишенимдүү, көркөм, так, таасын баяндалат. Кедей хан башка эпостордон ушул өңдүү өзүнө жекече таандык айырмачылык, өзгөчөлүктөр менен айырмаланып турат. Урматтуу окуучулар, мен сиздерге азыр Кедей хан эпосунун кыскача мазмунун, андагы негизги окуялар тууралуу кыскача айтып бердим. Эми сиздерге суроо, баарыбыз дептерибизди алып, төмөндөгү суроолорго жооп жазууга аракеттенебиз. Биринчи суроо: эл Кедей хан аркылуу эмнени айткысы келген? Уурулуктубу, бийликке жетүүнүбү же алдамчылыктыбы? Экинчи суроо:
Алдамчылыкты сенин оюңча кечирүүгө болобу? Же алдамчылык акылдуунун жемишиби? Үчүнчү суроо. Эмне үчүн поэма Кедей кан деп аталган? Өз оюңду жаз. Мен сиздерге дептериңиздерге ушу төмөндөгү суроолорду жазып, аларга жооп табууга аракеттенебиз, жооп жазабыз. Ошондой эле бул чыгармадагы негизги башкы каармандар болгон Кедейкан, Гүлсана, Акешен жана Азимкан. Бул 4 каарманга мүнөзү боюнча, жүрүш турушу боюнча, адамдарга кылган мамилеси боюнча кандай адамдар экендигин төмөндөгү таблицаны дептерибизге чийип, аларга мүнөздөмө беребиз. Ошондой эле Кедейкан поэмасынын толук вариантын окуйбуз. Толук вариантын интернет булактарынан карасаңыздар табасыздар. Толук вариантын окуйбуз. Бул чыгарма негизинен абдан кызыктуу, урматтуу окуучулар. Ушул тапшырмаларды аткарып, WhatsApp номерлерге жибересиздер.